21 августта Россиянын Ульяновск облусундагы жол кырсыкта каза болгон 14 кыргыз жаранынын сөөгү эртең 23 августта Ош шаарындагы аэропортко алынып келет. Жаңылыктарды өз убагында билип туруу үчүн видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ачыбеков билдирди. Анын айтымында каза болгондордун 5-өө Баткен, 4-өө Ош жана 5 адам Жалал Абад облусунун тургундары болушкан. Учак Ульяновсктун убактысы боюнча Ошко саат 13:00 учат. Ал жактан Ошко учуп келүүгө 3 саат кетет. Кыргызстан менен Россиянын убактысынын айырмасын эске алганда учак Ошко саат 18:00 конот, деди ал. Анын айтымында аэропорттон маркумдун сөөктөрүн министрликтин кызматкерлери тосуп алып үйлөрүнө жеткирет. Эскерте кетсек, 21 августта Ульяновск облусунда жол кырсыгы болуп, анда 14 кыргыз жараны каза таап, 3-өө ооруканага жаткырылган. Ага байланыштуу Кыргызстанда 23 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Белгилүү укук коргоочу Рита Карасартова Орусиядагы кечеги кырсыктан 14 кыргызстандык каза болгон кырсыкка реакция жасады. 2 жылда мигранттарыбыз кайтып келгендей саясат жүргүзөбүз деп президентибиз убада бериптир. 2 жыл деле келип калды. Эмнени көрүп атабыз? Биздин атуулдар аргасынан четке чыгып кетүүгө муктаж. Самолетко каражатты жетпей, унаа менен кырсыкка учурагандар көбөйдү. Айтпай койсок, оңолууга убаданы аткарууга ким түртөт? Маркум болгон мекендештерибиздин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам деп жазган Рита Карасартова. Ысык көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Актөбө айылынын 19 жаштагы тургуну Сыргак Сабырбеков аскердик кызмат өтөө учурунда көз жумду. Маркумдун жакындары анын аскерден чыгарына 2 ай гана калганын айтып, акыйкатты издешет. Маркум жоокердин бир тууган агасы Түгөлбай Сабырбеков менен маек курду. Биз үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Иним 3-чүсү болчу. 2020-жылы Каракол шаарында жайгашкан Туманов атындагы музыкалык окуу жайга кирген. Өзү ыргашыктуу болуп, мектепте маданий иш-чараларга активдүү катышчу. Биринчи курсту аяктаганда аскердик кызмат өтөө үчүн Каракол шаарындагы военкоматка чакырылды. Ошондо эне жүрөгү бир нерсени сезди. Айтур Алгач апам анын аскерге баруусуна каршы болду. Сыргак 1 жыл бат эле өтүп кетет деп болбой кетип калды. Армияда кызмат өтөп жатканына 10 ай болгондо 18 август күнү саат 11:00 чамасында военкоматтан кишилер келип, апама уулуңуз өзүн өзү атып алды деп айтышты. Буга чейин жума сайын ар кимдин банк картасынын номерун жиберип, 500, 200, 1500, 2000 сомго чейин акча салууну өтүнүп жүргөн. Акыркы жолу 2000 сом сураган. Апам акчаны салып жиберейин десе, банктын тиркемеси иштебей, которулбай калган. Ошондон 2 күндөн кийин эле каза болду деп кабар келди. Апам автобусту кичинекей кезибизден эле жалгыз багып чоңойтту. Сыргактын алдына койгон ой максаттары көп болчу. Караколдогу музыкалык окуу жайды аяктап, билимин андан ары Бишкек шаарында жогорулатып, белгилүү ырчы болууну кыялданчу. Апам мени телевизордон көрүп суктанасыңар деп айтчу. Уулун жоготкон апам өзүнө такыр келе албай жаткан учуру. Биз иним өзүн өзү атты дегенге такыр ишенбейбиз. Анткени анын жашоого болгон умтулуусу жана кыялы күчтүү болчу. Армиядан чыгарына 2 эле ай калган. Биздин талабыбыз ошол жердеги офицерлер жана прапорщиктер, жетекчилер мыйзам алдында толугу менен жооп беришсин деп сөзүн жыйынтыктады ал. Буга чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик институтунда окуу процессин камсыздоо батальонундагы анык мөөнөттө кызмат өтөп жаткан жоокер каза тапкан. Ага 18 августта ок тийген. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 2003-жылы туулган ССЧ Каракол шаарынан чакырылган. Ал күзөттө жүргөндө өзү ок чыгарып, оор жаракаттын кесепетинен көз жумган. Бишкек шаардык аскердик прокуратурасы текшерүү иштерин баштаган.